Сейитбектин 2 баласы бар. Менин дагы 2 балам бар. Bir kız, bir bala. Анан суроолор көп келет. Кантип тарбиялайсыңар, кантип кыргызча үйрөттүңөр, кайсыл жакта кантип окуйт, англисче кантип үйрөнөт деп. Негизинен бизде мектепте баланы кантип тарбиялаш керек, кантип ата эне болуш керек деген сабак жок. Ошол үчүн money management үйрөнгөндөй эле ата эне болгонду дагы биз өзүбүз үйрөнөбүз. Көргөн жерден китеп окуп дегендейчи. Бирок ошол көргөн эле нерсе менен калган ал аздык кылат экен да. Ошол үчүн бала мисалы 1 жаш болду, 2 жаш болду, 3 жаш болду деп өскөн сайын ата эне дагы билимин өстүрүш керек экен бала боюнча. Ошол 1 жаштагы бала эмне кылат, эмне кылыш керек, эмнени үйрөнүш керек, 2 жаштагы бала деп мындай китептерди окуп, психологдордун, педиатрлардын советтерин угуп, анан жыйынтык чыгарып, кандай тарбиялагым келет ошону ата эне өзү мындай аралашыш керек экен да. Жөн эле мындай төрөлүп калды, өсө берсин десек, анда Кыргызстанда сапатсыз мындай балдар, сапатсыз адамдар чыга берет. Кыргызстандын калкы көбөйгөн менен бизден мындай кыйын адамдар, кыйын билимдүүлөр чыкпай калат да. Мисалы кээ мамлекеттер, ошол Европанын мамлекеттери, Англия, Германия, Франциялар ар дайым баягындай аристократ, билимдүү адамдар катары саналат го дүйнө жүзүндө. Себеби бүт жаңы ачылыштар, наука ошолордон чыгат да. Себеби алар балдарга ошондой мамиле жасашат экен. Төрөлгөндөн баштап баланы ойлонушат. Бир бала төрөлсө, ошол мектепке, колледжге барганда ошол өз алдынча болуп кеткиче канча миң акча кетет. Бүт ойлонушуп, билим сөзсүз берет. Бир балалуу болсо дагы, 2 балалуу болсо дагы баарына билим берет. 4 балалуу болсо дагы. Бизде дагы ошо жаңы ата эне болгондор, болом деп аткандар ошондой ойлонуш керек. Эгерде 10 балага билим бере алсаң, билимден дагы сүйүү дагы керек. Ошол 10 балага сен бөлүнүп сүйүүнү бере аласыңбы? Ошол жагын ойлонуш керек да. Ошол үчүн ошондо гана бизде билимдүү, анан сүйүүгө мындай тойгон балдарды, бактылуу балдарды чыгара алабыз деп эсептейм. Сейитбектин дагы оюн угуп көрөлү. Мен ойлойм бул маселе өтө маанилүү. Кыргыздардын арасында бул слабость деп ойлойм. Жана money management биринчи слабость, чоң слабость кыргыздарда. Экинчиси болсо бала тарбия бергенчи. Мен анын өз мисалымда деле байкадым. Мен чоң айтканда жана финансовый грамотность боюнча алган эмесмин, анан кийин жанагындай атайын байкап атганда кемчиликтердичи, эмне мында үйрөнсөм жакшы болмок дегендичи. Ошол үчүн мен азыр балдарым дагы ката болбосун деп бир нерселерди кылып атам да. Мисалы мен азыр балдарым акча жөнүндө жакшы түшүнүгү болсун деп акчанын баласын деп атам да. Менин ошо кызым 5 жашта, Нургүл, Жомарт балам 7 жашта. Алар акчаны жакшыраак сезсин, баласын деш үчүн мен азыр биз бүгүн доставка кылдык. Жана тамак доставка кылдык. DoorDash деп коет Америкадачы. Анан кызым артта отурду, балам астында отурду, мен айдадым да. Анан биз түшкөн акчаны бөлүшөбүз да. Кызым артта отуруп эле мультик карай берди да. Анан балам айтат да, эгер Нургүл эч нерсе кылбай атат, жөн эле мультик каратат, ага 33% көп дейт. Сейитбек, давай ага азыраак беребиз дейт. Канча десем, 10% беребиз дейт. Макул, анда сенде канча процент болот десем, 45 дейт. А мендечи 45%. Макул, анда сенде 45% болсо, мисалы бүгүн биз $30 таптык. Канча доллар сенин саат өтөйм да. Анан калькуляторун чыгарып сана баштады да. Анан кийин ал уже сезип атат да, мына биз 2 саат айдадык, андан 30дан 45% алдык деп айтып коелу, мисалы $10 түштү да. Анан кийин өзү $10 алды. Анан кийин ошол эми $10 берем ага. Ал эми ойлоп баштайт да, кантип колдонсом болот. Мурун ал кээде Макдональдска барган жаш көчү да. Анан Жомарт айтчу мында, макул Макдональдска барабыз, бирок сен өзүң төлөйсүң десе, а жок, анда барым кирбей калды деп калды ужечи. Уже сезип атат да акчанын баалыгынчы,
Эгер мен алып бере берсем, аны ала берет белек. Мындонысы дагы башка белектер беречи. Ошол үчүн ошентип ойлойм, биз балдарга үйрөтүш керекпиз да, акчанын күчүнө эртерээк жаштан үйрөтсөк, алар уже сана баштайт да. Эң туура жашынан негизинен айтат эмеспи? Ата эненин балдарга эң чоң белеги бул билим берүү дейт. Ошол билимдин ар кандай түрү бар. Китайский машина, китайский оюнчуктарды алып берип койгон, ал билим эмес. Анан мындай таттууларды алып берип койгон дагы билим эмес. Мисалы, илгерки ата бабаларыбыздын тарбиясы кандай болгон? Аларда эң маанилүү нерсе бул курсагын тойгузуп, ачка калбаш керек болгон. Охота кылганды, аңчылыкты үйрөткөн, балык кармаганды үйрөткөн дегенде, ошону ата балага апалар кызына үйрөткөн да. Себеби ал ошол учурдагы коомдогу эң керектүү нерсе болгон. Азыр эң коомдогу керектүү нерсе бул мындай диджитал эмеде, санарит доорунда ошондой скиллдерди, money менеджментти, тайм менеджментти үйрөтүш керек. Анан үйрөткөндө дагы ата эне биринчи ролдо болуш керек экен да, ар дайымчы. Биз деле азыр деле мен аябай опытныймын деп айтпайм. Биз Бермет 5 жашка чыкты, биз 5 жылдык эле опытыбыз бар. Ошол эми 6 жашка чыкканда эмне кылыш керек, 6 жаштагы балдар эмнени үйрөнүш керек, кандай кылыш керек, ошонун үстүндө иштеп атабыз да. Ал деле көп жумуш экен. 18 жыл тынбай окушуң керек, окутушуң керек. Анан балдарга кайдыгер карабаш керек экен. Мисалы, төрөлүп калды, мектепке барып келип атат, бир нерсе үйрөнүп атат деп мындай китаптуу алып берип коюп, оюнчук алып берип коюп, мындай бала чоңойтуп атам деген такыр туура эмес да. Себеби биз өзүбүз мисалы Берметтин ар бир күнүн мектепке барганда кандай болгонун, эмне кылганын билебиз. Себеби Америкада система ушундай экен, баары ачык айкын болот. Эжекеси күндө жолугабыз, күндө эгерде бир нерсе болсо, ал бизге айтып турат. Мисалы, мектепте бүгүн Бермет мындай окуду, мындай нерсесин жакшы кылды, мындайды жакшы кылган жок. Анан биз бул теманы окуп атабыз, силер дагы жардам берип, мисалы, мезгилдер кантип алмашат, анан эмне үчүн Гавайиде кыш болбойт, планеталардын айырмалары, ошол океан жөнүндө деп темаларын айтып турат, бизге кагаз жөнөтөт, биз ошол жөнүндө сүйлөшүп, Берметке дагы жардам беребиз да. Айтайын дегеним, коомдо талкуулар көп Кыргызстанда. Балдарды ата эне чоңойтундай көбүрөөк караш керек, же мектеп көбүрөөк караш керек, мугалимдер дегенчи. Себеби эң биринчи окутуучусу, мугалими баланын ата эне болуш керек. Ата эне, анан кийин мектеп, андан кийин коом, ошентип баары аралашып, коом дагы чоң роль ойнойт да балдарга. Баары биригип тарбия бериш керек. Жөн эле төрөлүп калды, мектепке барып атат, эмне кылып атканын билбейм деген, ал жакшы тарбия эмес деп ойлойм. Ошол үчүн балдарды сөзсүз күндө контролдош керек. Эмне кылып атат мектепте, эжекесинен сурагыла, алар айтканга акылуу айтыш керек силерге. Эгерде мисалы мектепте жаш кезде балдар бири-биринин карандаштарын алып алып, бизде деле бекитип алып, мындай ал уурулуктун башы, балдар ууру чыгып калбаш үчүн ошондой нерсени эжекеси айтса, эжекесинен сурап турсаңар, менин балам бирөөнүкүн албай атабы? Себеби жаш балдарда ал нормалдуу нерсе да, себеби бүт нерсени үйрөнүп атат, көзүнө жакшы көргөнүн алып коет дегендей. Ар бир каттада иштеш керек. Эжекеси сенин балаң жакшы окубайт деген нерсени жаман комплимент катары эмес, значит бизде иштегенге бала менен иштешибиз керек экен деп түшүнүш керек. Ошондой ата эне аябай чоң роль ойнош керек экен. Себеби мен күндө кызымды алып барам мектепке, алып келем, эжекесине 2 жолу жолугам. Эгерде дагы кошумча окусун десе, биз ошол китептерди китепканадан алып келип дагы окуганга аракет кылабыз да. Анан мен өзүм чоңойгондогу, өзүм көргөн ата энелер, мен көргөн коомдогу балдарга ата энелердин убакыты санчалык кетчү эмес экен да. Андан көрө жөн эле досторум менен жолугам дешип, аталары деле ошондой ойлошот экен. Бирок андай эмес экен. Эгерде билимдүү, бактылуу, анан кыйын балдарды тарбиялап чоңойтобуз десек, ата эне 18ге чыкканга чейин, андан кийин дагы аркасынан чуркап билим бергенге, жакшы тарбия бергенге аракет кылыш керек экен. Кандай проблемасы болсо чогуу чечип, Сейитбек айткандай money менеджментти азыр эми аларды байып кетип
эле деп эмес, баардык нерсени башында мындай үйрөтүп да, ошол науканы да балдарга жашынан эле көрсөтүп атпайбы, кандай вообще кандай иштейт, кандай деп, ошол сыяктуу эле акча дагы каяктан келет, магазинден алып жеп аткан нерселер каяктан келет депчи. Эгерде балдардан сурап көрсөңөр болот да, шаардагылар жаңгак каяктан келет деп. Ал магазинден келет десе, ал анда билбейт. Ошол жаңгактын кайсыл жерде өсөт, кантип келет, силерге магазинге келгенге чейинки процессти билип, ошол жаратылышты дагы түшүнүп чоңоюш керек да. Ошол үчүн бала жөнүндө менде айтчу нерсе аябай көп, ошол эле учурда үйрөнчү нерсе дагы аябай көп да. Ар ким өзү каалагандай тарбиялайт экен. Мисалы, вакцинага келгенде деле көп эмелер бар, спорлор бар. Ар ким өзү каалагандай тарбиялайт экен. Бирок эң башкысы ата-эне эң главный ролду ойнош керек экен. Эжекеси менен дагы, чөйрө менен дагы, баары менен сүйлөшүп, проблемаларды чогуу чечип, балага колдоочу болуш керек. Мен ата-эне ойлойм, биринчи кезде өзү жакшы рол модел кылыш керек да. Жакшы адам болгончу. Вот бакыттан муну көрсөк болот да. Вот макулбу, жакшы мисал болуш керекпиз. Подтягивать кылыш керекпиз, отжимания кылыш керекпиз, спорт кылыш керекпиз. Так что бакыттай болгон аракет кылалы. Спорт кылып, мен да спорт кылган аракет кылам. Экинчи нерсеси болсо, балдар менен убакыт бөлүш керекпиз да. Бакытты көрүп турам видеолордончу. Балдар менен басып жүрөт, сууга түшөт, даракка чыгат, ойнойт. Ошол сүйлөшөсүң, кыргызча китепти окутасың. Мен даже үйрөнүш керек да нерселердичи. Мен кыргызча китеп окубайм да балдар мененчи. Мен нервим чыдабайт да. Анычы кылганы. Бирок бакыт кошунуп калат. Так что аябай жакшы мисал көрсөтүп атасың да, кандай кылыш керек экенчи. Мен ойлойм, бардык кыргыздар ошо бакыттан мисал алса болот. Кандай рол модел болгончу. Так что бакыт продолжай. Рахмат, Сейитбек. Бул жерде сонун сөз айтыптыр. Эме деген, балаңа акча табууну үйрөтпөсөң, ууру кылып тарбиялап жатасың деген сөз бар дейт. Кошулам. Анан Америкада өстүргөн балдар жакшы ыйман тараптан тарбия бериш керек экен. Американын балдары менен чогуу окуса, ошого окшошуп калат экен дейт. Бул дагы чындык. Биздин азыр эми мекендештерибиздин Америкада балдары өсүп келип атат. Биринчи муун деп коет Америкадагы. Анан азыр тинейджер болуп калгандары бар. Адамга жанагы айтып өткөндөй эле, бир адам чоңоюп, ошол коомго кошулганга чейин ата-эне, туугандары, мектеп, анан жашаган айлана чөйрө, коом баары өзүнүн таасирин тийгизет экен да. Америкада эми коом кээ бизге туура келбеген, биздин динибизге, эмебизге туура келбеген нерселер бар. Бирок ошондон дагы ата-эне болуп атпайбы? Эң главный ата-эне, эгерде Сейитбек айткандай убакыт бөлүп, кошумча жумуштан кийин бала менен иштешсе, ошол бир нерсе үйрөтүп, ошол жөнүндө айтып берип, балким ошо именно диндеги нерселерди, мисалы, эмне үчүн мондай нерселерди жебеш керек, эмне үчүн туура жашаш керек, таза, туура тамактаныш керек деген нерселерди сөзсүз ата-эне иштеши керек деп ойлойм. Себеби Америкада аябай проблемалар көп. Мисалы, туура эмес тамактануу да Америкада азыр дүйнө жүзүндө биринчи орунда турат эме боюнча. Балдардын сахарный диабет боюнча. Ошондой болуп калбаш үчүн туура тамактанууну, мындай junk food'тарды жебегенди үйрөтүш керек. Эми айта берсе, проблема Америкада деле көп. Америкада деле жөнөкөй мектепке барып, жакшы билим албай калган учурлар бар. Себеби Американын общий билим системасы деле мындай ар кандай. Себеби Америка чоң болгон үчүн жакшы мектептер бар, орточо мектептер бар, жаман мектептер бар. Ата-эне аябай изденип, көп мындай жумуш жасаш керек да. Анан азыр мектепте берип аткан программаны биз өзүбүз үйдө деле окутуп коет экенбиз да. Биз ошондой эле кылдык. Берметте 3 жашына чейин биз Кыргызстандагы биринчи класстын программасын үйрөтүп, уже кыргызча так сүйлөп калгандан кийин, анан 4 жашынан кийин эмеге барды бул жакта. Ошондо Бермет азыр 5 жашта эки тилде, кыргызчаны, англисча
англисчени кыргызчага которуп берет. Анан мектептеги программа бул жакта деле үйдө эле отуруп деле homeschooling окуп койсо болот экен, бирок балдарга аралашып socialize кылган дагы маанилүү, ошол үчүн мектепке барат да. Келечекте биз азыр homeschooling боюнча ойлонуп атабыз, үйдөн эле өзүбүз Америкада, Гавайиде жашасак, мындай үйдөн эле окуп жүрө бергендей болупчу, саякат кылсак. Ошого кайра эле келип, ата-эненин ролу чоң экен. Эч кимге эми түртпөш керек, себеби ал силердин балдарыңар, аны силер ата-энелер тарбиялаш керек. Чоң эне, чоң ата эмес, мектеп эмес, коом эмес, ата-эне башында туруш керек экен, ар дайым колдоп, ар дайым проблемаларын чечип, балдар жанагындай өзү мисалы калпычы болуп калат, ууру болуп калат дегендин баары эле ата-энеге келип такалат экен. Эгерде ата-энеден корксо, мисалы бир нерсе жасаса, баланы урушуп, уруп, эмне үчүн бир нерсени бирөөнүкүн уурдап алдың деген туура эмес тарбияда ал. Анан кийинкиде айтпайт ал, калп айтат. Калп айткандан кийин анан дагы ошол проблема чоңое берет. Ошол үчүн балдар менен сүйлөшүп, эмне үчүн жасадың, эмне үчүн жакшы окуп атасың, анан акырындан өстүрүш керек да. Анан 9 жыл, 10 жыл унчукпай жүрүп, анан барып сен эки алып турбайсың, эмне үчүн 10 жылдан бери карабай жүрүп, анан бир күн барып ал эле ата-эне катары, эме катары болуп калган. Ошол үчүн бул чоң жумуш экен, достор. Биз 25-ке чыкса 5 жылдан бери экинчи жумуштан кийин биз өзүбүз буларды садикада бербей өзүбүз тарбиялаган үчүн жумасына мисалы 20 саатка чейин убакыт бөлөбүз, айдан экөөбүз тең. Өзүбүздүн ошол билимибизди бергенге аракет кылабыз. Экинчи жактан туура тамактануу, анан кийин туура мындай үлгү болгонго аракет кылабыз өзүбүз дагы. Анан аталарга айтчу нерсе, негизинен апа менен балдардын табияттарына экөөсүнүн байланышы болот экен, бая бондинг деп коет го. Алар 9 ай көтөрүп жүрүп, уже бала апасына жакын болот. Аталар ошол мамилени, ошол бала менен жакын болууну заслуживать этиш керек экен. Ал деген ошо чогуу бир нерселерди жасап, ойноп, проекттерди жасап, тарбиялап, жанында болуп да. Жөн эле апасы төрөдө, апасы бага берсин деп четтерде жүргөндөр көп нерсени жоготуп атат деп эсептейм. Себеби балдардын майлстондору болот деп коет. Биринчи кадам таштаганы, биринчи апа ата дегени, биринчи ошо басып бир нерселерди үйрөнгөндөрдүн баары майлстон болот да. Күлгөнү, ошону аталар көрбөй калат. Апалары жыргап, бактылуу болуп, жашап, көрүп, үйдө жүрө берет. Аталары иштеп, чуркап жүрүп көрбөй калат. Анан көргөрдө таптууларды берип коет. Ал дагы зыян ден соолукка мисалы да. Андан көрү алар ойноп, билим бергиле, ошондой айтмактын аталаргачы. Атанын ролу чоң болуш керек. Мен бишетинде ошону таң калдым. Мен Америкада андай көргөн эмесмин да. Ошо тиштери балдардачы бузулуп кеткендер көп экен Кыргызстандачы. Америкада андай почти жок. Мен жемен көрүп байкаган эмесмин. Көрө эмесмин андайдычы. Ооба да. Кыргызстанда көп экен балдарчы, ошо таттуу бере беришет окшойт кыргыздарчы. Мына соротуп кой же мына сага күң буруп атам деп эле таттуу бере беришет окшойт кыргыздарчы. Чын. Туура. Балдарды мектепке бербесе, ата-энесинен алып коюшат дешет. Бул жөнүндө кандай дейсиздер дейт. Ал миф, андай нерсе жок. Балдарды мисалы кээ бирки штаттарда, мисалы эмеде, Аляскада көптөр үйүндө окутушат экен. Анан ошол мектептин атайын экзамендери бар өзүнүн. Ошону барып тапшырып койсо эле жетиштүү диплом алыш үчүн, мектептин аттестаты алыш үчүн. Сен 11 жыл үйүндө окутуп, анан ар жылда барып тестти тапшырып турса, балаң Американын мектебин бүттү деген эме алы берет, аттестат. Диплом. Ошол үчүн андай закон жок. Балаңды баргызбасаң деп. Эгерде мектепке жазылып алып 10 күн барбай койсоң, анда үйүңөргө милиция жөнөтүп, эмне үчүн сен баланы жөнөтпөй атасың деп проблемалар чечкени келишет. Ата-эненин себеби ал эмеси болот да, барыш керек болот. Болбосо мектептен чыгат, плюс ата-эне жоопко тартылат да. Жөн эле үйдөн окутуп, ошол программаны үйрөтүп, кошумча башка тилдерди, башка нерселерди дагы үйрөтө берсе болот. Да. Жана Бакыт бир кызык нерсе айтып кетти. Ошону кайтып барып келип атат, проект кылган депчи, ата-эне эркек
атасычы балдар менен проект кылыш керек да. Биз азыр пландаштап атабыз жайкыга жомарт не проект кылат депчи. Кантип акча тапкандан проект кылабыз депчи. Өткөн жылы биз лимонад саттык. Бир парктын жайында лимонад саттык. Bir günde $83 таптык. Ошондо жомарт карындаш түндүргөн эки бир досу үчөө сатты. Анан үчкө бөлүп алды акчасынчы. Быйыл болсо аларды мен ошо ойлоп атам, суу саттырам депчи. Акүйдүн жанына чыгабыз жайында, ысыкта. Анан ошол жомарт менен Нургүл суу сатат. $1 $1 бөтөлкө суу сатат да. Ошо биздин проект, жайкы проект болот ошолчу. Сендечи кандай проекттер бар? Биз дагы ошол эмени жактырабыз. Сен балдардын лимонад сатканда билем, окугам. Америкада негизинен ошол балдарга акча кайдан келерин, акчаны иштеш керек экенин үйрөтүш үчүн банктардан ошондой кеңеш беришет. Америкада көптөр лимонад саттырып үйрөтүшөт да. Анан чоңдор дагы билген үчүн, ал бул жактын эмеси болгон үчүн, менталитетинде бар үчүн чоңдор дагы аларды сүйүнтүп барып, акчасын берип, алып ичип коюшат. Мындай көргөндө кептилер айтат, мен бир дагы балдардын лимонад сатканын мындай кетирбейм депчи, барып алып ичем деп. Ошондой эме берген бар. Биз дагы балдар менен жасайбыз деп атабыз, Чикагого барсак. Анан балдарга эртеле банктан счет ачып берип, ошондой жасайлы деп атабыз. Анан дагы эмне, азыр Келметтин дагы акчасы бар, өзү чогултат. Ал чогултканы тишинен болгон. Тиши түшкөндө периштелер акча берип кетет деп тишин коюп, анан акча кылып азыр. Бирок ошо каласаң баарын алып ал десек албайт да. Сактап эметип жүрөт да. Акырындан үйрөтүп бериш керек экен. Себеби балдар булар жашынан үйрөнүп, акчаны кайдан келет, кантип иштетиш керек, акчанын ошо күчүн үйрөтүп койсо, акырындан алар көбөйөрөт да. Себеби акча тапканды, акчаны кантип иштеткенди мектептен үйрөтпөйт да. Ошон үчүн ата-эне акырындан үйрөтүп бериш керек. Ооба. Мен дагы жомартка үйрөтүп атам. Өткөн жумада эле баштадык. Планирование, план түзгөнүчү. Өткөн жумада отургузуп жомартты. Айттым да, сен кандай максаттарың бар суббота күнгө? Жазып чыкчы депчи. Чычалап, анан жазгысы келбей араң бүтү да, бирок жазды. Анан кийин бүгүн кече сурадым да, суббота күнгө, воскресенье күнгө пландарын жазсын депчи. Эметип, отуруп эле жазсам да 5 мүнөттө элечи. Карасаң пландарды, мына Saturday план депчи. Мына биринчи iPhone көрөм 30 мүнөт. Анан кийин не турат, экинчиси болсо таеквондого барам, үчүнчүсү тамак жейм 2 мүнөт, ушундай пуштеп план жазсам да тезелечи. Азаматпа? Уже анан кийин арча башка бир кагазда воскресенье күнгө да пландар бар да. Ошентип үйрөнүп атат ужечи, үйрөнүп атат. 7 жаштагы бала план жасап атат. Мен баягыда план түзгүлө, жаңы жылдын астынан жазгыла десем, көптөр планды кантип жазам деди. План ушундай эле жөнөкөй эле болот. Мына план, мындайларды кылам, анан ошол эң башкы күчү бунун жазган нерсени. Сен бир нерсени ойлоп туруп аны жазбасаң, ал план эмес да. Ошол үчүн сөзсүз планды кагазга жазыш керек. Анан кийин кайра кайрылып келип, ошону ишке аштыбы деп мындай чек кылып, ишке ашпаганын X кылып, үстүнөн иштесе болот да. Мисалы биз жылга план кылып, анан жылдын аягында чыгарганда, аябай сонун, булар ишке ашыптыр, булар бүтүптүр деп. Бул жерде суроолор келди да. Ошо жанагы эле темада таттуу боюнча балдарга, анан балдар менен чогуу эме өткөзбөйбүз дейт. Мисалы биздин Берметтин дагы адамдын дагы тишине курт түшкөн жок. Себеби биз өзүбүз ошондой баштадык. Башынан таттуу жебеген үчүн алар көнүп калышат экен. Таттууну адамга керек, глюкоза, таттуу сөзсүз, бирок натуральный болуш керек. Ошол фруктылардан, мөмө жемиштерден алса, ошол жакшы да. Анан баягы конфеттерди берген такыр туура эмес. Ал ширин деген нерсе, таттуу деген нерсе тиштин ошо курт жеген ошодон түп-түз байланышы бар. Анан сода бар. Пепси, кола, фанта ичирбеш керек балдарга. Себеби аларга организме балдарга 2-3
кеңеш айтып кетейин. Үстүдө экран боюнча да айтыптыр. Эгерде балаңар бир канча саат күнүнө экран караса, таттуу жесе, сен келечектеги оорусу көп баланы тарбиялап атасыңар да, ошол үчүн ойлонуш керек. Себеби экранды карап отура берген бул өз эле ооруларга алып келет. Себеби жаш балдар убактысын эшикте күндөн энергия алып, күндөн витамин Д'ны алып, анан көбүрөөк чуркап, өзүнүн булчуңдарын, денесин өстүрүш керек. Себеби ал жаш балдар да. И ошол дене бул эме өсүш үчүн организм туура тамактаныш керек. Туура тамактарды жеш керек. Витаминдери бар тамактарды жеш керек. Анан кийин таттууларды жебеш керек. Планшеттерди ошол көрсөткөндөр алар барып жинди болуп калат. Себеби бардык убактысы ошол жакта, жашоосу виртуальный болуп калат. Тем более балдар азыр планшеттен акча таппагандан кийин. Кийин чоңойгондо планшетти карап, экран карап акча тапса, ал башка сөз. 8 саат иштеп, жабып коюп, эшикте иштерин жасай берет. Ошол үчүн балдарды көбүрөөк физический нагрузка берип, спортторго берип, ошондой көбүрөөк кылыш керек да. Азыр ата-эне болгонду билишпейт. 18 жашка жетпей эле үйлөнүп, анан Россияга кетишет, баласын болсо туугандарга калтырып, эң жаман көрүнүш. Азыр билим алууга балдардын мектептен эле кызыгы жок дейт. Жанагы эле тема, ал улана берет. Ошол үчүн Кыргызстан мындай өнүгүү дагы жай. Ошо эң биринчи эл өнүгүш үчүн элдер билимдүү болуш керек. Бүт мамлекетте ошондой. Ал билимдүү болуш үчүн ата-эне балага билим бергенге аракет кылыш керек. Сапаттуу балдарды тарбиялаганга аракет кылыш керек. Эгерде 5 балалуу болуп, бирок билим албаса, алар сапаттуу эмес да. Алар эптеп өзүн ошол эрте үйлөнүп алышы мүмкүн, эптеп өзүн бага турган болот. Анан жана суроо келген, балдарды тарбиялаш үчүн ата-эне өзүн окуш керекпи деп. Ошол Сейитбек экөөбүз айтып аткандай эле, балдарга ата-эне үлгү болуш керек экен. Ата-эне ар дайым, мен айтып атам го, китептер толтура китептер бар. 3 жашта эмне кылыш керек, жанагындай убактар келет да, мен баарын өзүм кылам, өзүм жасайм деген, ошондо эмне кылыш керек? Биз аны көбүнчө шагын сындырып, мындай жөн кой сен чачасың деп ойлойт экенбиз да, бирок анын күчү чоң экен да. Аларга окей, бир аз жасатып койсоңор, камыр жасап атсаң, жанына кичине берип койсоң, ал өзүн аябай чоң шеф-повар ойлоп ошондойчу, сен чачасың, унду чачасың, качтеп уш кагып койгондун ордуна бүт нерсеге аралаштырсаң, ал өзүн ойлойт экен, мен бүгүнкү тамакты же нанды чогуу жасадым, бул экөөбүздүн жумушубуз депчи. Алар өзүн аябай мындай рахат алат экен да ошондой нерселерден. Ошого китептерде бүт эле жазышат экен. Мен бала тарбиялоодогу ата-эненин катачылыктары деген бир түрк Адем Күнеш болуш керек. Китебин окугам, аябай таасирленген. Ошол жаккан, бирок азыр интернеттен жоголуп кетти, аудио книгасы бар эле. Андан башка дагы толтура англисче китептерди окудук. Өзүбүзгө керектүү жерлерин алып, эмнелерди үйрөтүш керек. Анан дагы деле окуй беребиз. Биз азыр дагы тандап койгонбуз китептерди. 6 жашта, 7 жаштагы балдардын кандай ойлонот, эмне кылыш керек, эмнеге даяр болуш керек депчи. Себеби 1 жашында алар бүт мен жасайм, өзүм кылам деп, 7 жашында аябай иниси менен урушуп, мындай болот да, ошолорду түшүнгөнгө аракет кылыш керек да, жөн эле урушуп, шагын сындырып койбош керек. Сөзсүз билим алыш керек ата-эне ошол жаатта. Өзүңөр деле китептерди окуп, видеолорду көрүп, психологдордун, педиатрлардын айткандарын угуп, анан ар тараптуу маалымат алыш керек да. Бир эле, мисалы, орус психологду таап алып эле, ошону угуп эле, ошол айткан туура деп ойлобош керек. Толтура маалыматтарды окуп чыккыла. Француздар кантип тарбиялайт? Азыр дүйнө жүзүндөгү эң бактылуу мамлекеттердин бири Дания. Даниядагылар ата-энелер балдарын кантип тарбиялайт? Эмне үчүн алар дүйнө жүзүндөгү эң алдыңкы 1-2, 3 мамлекеттер эме, адамдар өзүн бактылуу сезгенден. Ошолорду окуп көргүлө, анан ар бир адам өзүнө мындай туура нерселерди алып эле, туура бир нерсе таап алат да. Ошого бала тарбиялоого эгерде убакыт бөлбөсөңөр, мисалы 10 саат, 20 саат бир жумасына, анда силер бала өзүңөр каалагандай бала күтпөй эле коюш керек экен да. Бул жерде суроо келиптир.
Биз жаңы эле келгенбиз Америкага. Жакшы маалыматтарды угуп жатам. Рахмат балдарга. Силер балдарга телефон, телевизор көргөзөсүңөрбү дейт. Биздики педиатр айткан, педиатрга постоянно барчу, ошол 2-3 жашка чейин көрсөтпөш керек, тактыр экран каратпаш керек деген. Балдардын көзүнө алар анан кийин азастан көрсөтсөңөр болот деген. Анан биз ошол Бермет менен адамга жумасына бир жолу керемет көч коюп берчүбүз, 2 керемет көч. Ал 14-15 мүнөттөн болгондо жарым саатка, анын чоңоюп калганда 4-5 жашта коюп берип баштадык да. Анан аны күтүп көрүшөт. Аябай күтүп, жанагы мурдагы мурда эме жокто, интернет жокто, кинолорду күтүп көрчү элек го, 1 жыл күтүп, анан Ван Дамдын киносун көрөм деп. Булар ошондой күтүп, керемет көчтү көрүшөт да. Күндө мындай коюлуп турган телевизор жок бизде. Азыр ат жөнүндө, спирит жөнүндө дагы бир киносу бар. Эс алган күндөрү атайын отуруп көрөбүз. Көбүнчө чогуу көрөбүз. Жөн эле алар кандай контент көрүп атканын сөзсүз караш керек. Балдарды телевизор аябай тарбиялап коюш мүмкүн. Өзүңөрдүн үйүңөрдө отуруп эле балаңарды силер эмес, телевизор тарбиялап коет. Ошол силер каалабаган контенттерди көрүп, ошол үчүн жөнүнө таштап койгондон бала телевизорду, планшетти баланы баягы бейбиситер катары колдонбош керек да. Берип коюп эле жүрө берсин, машинада деле берип коюп жүрө берсин. Ал аябай туура эмес нерсе. Мен ойлоп атамын, кантип балдарың керемет көч көрүп атат экен, себеби Disney студиосу болгондо, Netflix болгондо кантип аларды керемет көч көңүл алат экен депчи, көрсө башкаларды билбейт турбайбы? Туура. Аябай кызыктуу. Аябай кызыктуу кылсын. Жаштык кезиң дегенде, ну погоди эме эске келгенде, булар ошол жаштыгы керемет көч менен байланышып калды да. Ал эң жакшы сүйүктүү эмем деп көрүшөт, себеби кыргызча жакшы түшүнөт, адам эми англисче үйрөнүп баштады да. Ошону комфортно отуруп, керемет көчтү түшүнүп, эме достор даярсыңарбы деп акыл аяктан сүйлөгөндө, даярбыз деп анан ырын-ырдап ошентип отурушат, мындай комфортно сезишет да өзүн. Анан коюп берип койсоң түшүнбөйт. Мен керемет көчтү өткөндө коюп берсем, сеникиндекинен көргөндөн кийинчи, уже 1 жыл мурун коюп берсем, вообще көргүсү келген жок да. Аны ойлогом да, сен балдарың эмне кантип көрүп атат экен депчи көрсөм. Мен башкаларды көрсөтпөй эле керемет көчтү көрсөм болмок экен да. Ошондо эталон керемет көч болмок да. Алар так что эң башкысы ошо Америкага келгендер жакшы мектептерди тандап, мектептердин рейтингдерин карап, анан өзүңөргө туура келгендей тарбияны мектепке кошумча эле үйдөн өзүңөр окутуп, жакшы нерселерди окутуп, Кыргызстандан мугалим алып берип, кошумча курс окутуп деле мындай жардам бере берсеңер болот, өзүңөрдө убакыт жок болсо. Америкада аябай жакшы нерсесичи, Greater Schools деген рейтинг бар. Алар public schools'тарды рейтинг кылат да. 1ден 10га чейин, 10 эң жакшы рейтинг. Жашыл рейтинг да. 8ден өйдө бул аябай жакшы мектептер да, аябай жакшы мектептер. Силер ошо Америкага келе атсаңар, каяктан аренда алсаңар, ошо жакшы мектептин райондорунун аренда алгыла, жакшы райондордо демек аяктан наверное акылдуураак адамдар жашайт, байраак адамдар жашайт, анан кийин көбүнчө маалда актар, азиаттар жашайт. Начарыраак райондордо жашасаңар, мектептерде көчөсүнөн каралардын балдары болуп калат да. Туура. Алар болсо балдарына оройраак мамиле кылат. Убакыт бөлүшпөйт, акча бөлбөйт да. Ошол үчүн силер лучше балким көбүрөөк арендага төлөйсүңөр. Үйгөчү балким айына билбейм $500 же $1000 көбүрөөк төлөйсүңөр, бирок жакшы мектепке балдарыңар барат да. Ошол үчүн муну ошо инвестиция кыла турган жок. Бир аз кымбат болот ошол мектептердин рейтинги жакшы жерлер. Бирок жакшы да, мектеп жакшы, комьюнити жакшы, ошо коом жакшы, ал жерден жакшы нерселерди үйрөнөт. Мен ойлойм, биринчи критерий болуш керек, кайсы жерде мектептер жакшы, андан кийин кайсы жерге менин акчам жетет, ошол жакшы мектепте окутканы. Ошол жака көчүп барууга да. Анда ошол балдыңар жакшы окуп, анан буюрса жакшы чоңойот да, шарт жакшыраак болот, жакшы чоңойгончу. Макул, бакыт бизде дагы ошол темалар боюнча балким 2-3 жумадан кийин же бир убакта уландырса кызыктуу болот окшойт. Бага да кызыктуу болду, сендерди окуп, идеялар мага келип атат.
ушуну кылышың керек экен депчи. Рахмат баарыңарга. Сейитбек, сага дагы чоң рахмат. Дагы сүйлөшөбүз анда. Достор, баарыңарга. Жактыргыла.